Қараңlar мына 15-20 адам кетіп жатасыңар. İçinlerden biri virüs болған болса барлығыңарға жұғады. Мына 15 минуттың içinde баладан bir жөтелет, же bir сүйлейт, барлығыңарға жұғады. Денсаулық керек өзіңерге? Қара, ошының балдары тағыш керек. Қана сіздің маска. Бұдан шындай рейд қылауыз. Кім маскасы жоқ шықса, маршруттан чүріп қылауыз. Апол шоу. Жоқ беже? Түшім. Түшіп қалың, давайте. Маска тағып, айырдан масканы алып, қалып ана шығасыз. Түшім. Түшім біз қарап тұрауыз. Жоқ, қалғанға бардыңар, маскалар бар кен. Не тақпадыңар? Мына ауыз. Ол башын бекіткен. Ой, чоңыз. Бары масканы? Сезі кече? Түш. Түшкілі. Как будто денсаулық байланып кетейінде көріп отасыңар базыр, дағы қойып баштады. Кішіне, етияттан соңар. Сіз, водитель. Ушын маскасы тұрған үшін сізге штраф салауыз. Қойыңыз, сіз шығып атқанда айтышыңыз керек. Масканы тапты. Жо, жазбайды, айтып ескерттің. Жазғанды оқымайды көбі. Онан қара? Сіз өзіңіз неге жүріп алып келе жатасыз? Не болды? Түшкіріп қалдым мен оны. Закрытый помещениеда тез жұғады. Мұна думшықталып келе жатасыңар. Же сөйлес, же жөтөлсө, бардыңарға жұғады тұшыл. Ең туры. Қарағылады. Жетекчилер кішіне контрол қылып қойса, елде тұрып жатады. Мен түшінбей қалдым. Балдарымыз мектепке барбай жатады тұшының есебінен. Ол тура. Жетекчилер қандай қиналып жатады. Мына ішқана жабылып жатады. Қандай қиналып жатады. Базарда ема болып маскасы жоқ шыққандар үшін азыр мына водительді штраф төлейді. Башқаларға жүргізасың олар қалсаң оқысан. Ошондой кысыңар бардығы безілдеп қалады, ақырычы. Ана штраф төлегісі келгендер маскасы жоқ болса шығарбайды. Анан маскасы жоқтар үшін үйреттеп қақышы. Қана маскаңыз? Я хочу олар дегенде. Қақ албайсыңар. Атамербісін ветатадасың, көріп тұрып келемін. Ақсақал қандайсы? Бұл шарда ең қиын бол, водитель сіз үшін батсаңыз. Настыр көрді мені азыр. Настыр. Настыр рульға чекпейді. Жоқ, нәрсем чекпеш керек рульға. Сіз адам ташатпайсыз. Маска бар? Қана маска? Схема жасаңыз. Маскаңыз. Олексіздер. Бұл болсаңыз 5 мың сом штраф салды. Бұдан кейін маскасы жоқ үшін рейд болып, айтып қойын. Маскалар жоқ шықсаңар чүріреді. Сіздердің денсаулығыңар бізге керек. Тұрар жоқ? Барды бұл түреді маска. Қана маскаңыз? Марат Якагер бас. Айланып кетен жүргіншілер, егерде бір адам вирус болса бардыңарға жұғады. Мына закрытый помещениеда кетіп отасыңар. Жақын аралықта. Қандай түсінбейсіңдер? Қаяқтан? Шықалым? Анда азыр іштасыңар. Үшіп қаяды, бір аптадан алуына. Контроля келесіз. Анда мен жүргізбей машина. Көріп отасыңар, азда қайра көріп. Попался называется. Үшін именно үшін чоңғы жүрген маршруттың ішінде болып отыр. Әрбіріңердің денсаулығыңар өзіңер керек пе? Так қылады анан кейін. Мына қанша адам кетпесіңер азыр? 6, 9, 10, 11. Ошоның ішінен бір адам вирус болса бардыңарға жұғады. 10 минутта жұғады. Үш жерде бір жөтелет, же бір сүйлейді, болды кетті ошондой. Ты регулярно смотри прессу, телевидение смотри, всякие вот эти сайты, социальные сети. Вы хоть покажите удостоверение. Вы кто такой? Я член комиссии. Ну где у вас? У вас есть удостоверение? Я с собой не ношу это. Удостоверение покажите, пожалуйста. Вы кто? Ты это говоришь. Или вы посторонний человек с улицы?
Мне делать нечего? Я не знаю, Смотри, кто вы вот, такой. сколько человек здесь Я ходит. должен подчиняться. Вот, смотрите, вы сотрудник правоохранительных органов. Пожалуйста, удостоверение. Покажите приказ, покажите закон. На основании Вот. чего вы действуете. Выйди, покажи. Пассажир, да? Я просто пассажир. Я еду, ко мне, Почему вы должны ко каждому мне пассажиру пристал человек доказывать? и говорит, выходи. Ты почему тогда маску не надел? Вот теперь нашел маску надел. Да она у меня с собой. А А почему вы не кто? надел? А вы кто такой? А почему мне... Вы кто такой? Почему вы без документов? Где ваше удостоверение есть? Я сейчас покажу. Давай, выйди. Вы сюда заходите, я еду по своим делам. Выйди. Выйди, покажи. Başka, onda başka tırışırız. Должен показать постановление, на основании чего он действует, как, кто он такой. Может он преступник, может он еще кто-то. Я откуда знаю, он даже не представился. Незаконно и все остальное действует, это как... Негізінен бізде Ош Шардық мэриясында атайын штаб түзілген ушул COVID-19-ун санитардык нормаларды сактоо боюнча. Ошол боюнча коомдук транспорттагы камтылган, ушул коомдук транспортто санитардык нормаларды текшерүү боюнча. Ошол боюнча атайын рейдке чыктык азыр бүгүнкү күндө. Мына көрүп атасыздар. Коомдук транспортто эң коркунучтуу ушул илдет жуга турган бул коомдук жайларда, ресторан, кафе, андан кийин базарлар, андан кийин ушу коомдук транспорт болуп эсептелинет. Мына келип атасыздар. Бир маршруткада 15-20 адам кетип атат. Ичи арасында 2-3 адамдын гана маскасы бар, калгандары без маска жүрүшөт да. Ушулар боюнча биз мындан кийин такай рейд жүргүзөбүз. Ошондой маскасы жокторду ошол эле жеринен маршруттан түшүрүп алабыз биз. Ал эми ошо маскасы жок чыгарган мемеге, айдоочуга айыппул салынат. Андыктан учурдан пайдаланып мен айтат элем, ушу коомдук транспортто жүргөн жүргүнчүлөрдүн эсине, Ош шаарындагы коомдук транспортто жүргөн жүргүнчүлөрдүн эсине эскертип кетем. Бет кабы жок маршрут автобус, троллейбустарга чыкпагыла. Бизде ушундай рейд жүрүп турат. Ошол рейд учурунда катталган болсо, ошол каерге жеткен болсо, ошол остановкадан түшүрүп калабыз. Ошол бет кабы жок жүргүнчүлөрдү. Ал эми айдоочуларга штраф салынат. Бүгүнкү кандай чаралар колдонот? Эскертүүлөр? Азыр жок, азыр санеп станция бардык номерлерин каттап атат. Азыр ошол мекеме ишкананын өзүнө барып, ошол маршрут кимге таандык болсо, азыр бул маршрутты башка бирөөлөр да миниш мүмкүн да, ошого кимге таандык болсо, ошол адамдарга азыр протокол түзүлөт да, бардыгына акчалай айыппул салынат. Ал эми ушундай маршруттардын ээси 2 жолу же 3 жолу кайталанган болсо, анда ошол маршруттун ээси ошол линиядан чыгарылат. Ошол апыттын жетекчисине тапшырма бердим, баягы көргөндү, чогуу көрдүк. Ал бүгүндөн баштап линиядан чыгат, маршруттун линиядан. Техникалык жактан маршруттар жооп бербеген маршруттар линияда жүрбөш керек өзү негизи. Техникалык кароодон өтүп турат да булар. Анан мен азыр тактайынчы кандай өтүп кеткен бул техникалык кароодон. Бирок азыр водитель айтып атат, мен ремонттон азыр эле келип аттым эле деп. Бирок аны тактайбыз, бирок бүгүндөн баштап ал маршрутка бул линияда иштебейт. Тынымсыз дедіңіз, тынымсыз дегенде қанша күндө бирден тактаган? Өзү негизи биз мэрия, мен вице-мэр катары ошол бир жумада 1-2 жолу гана чыкканга убакыт болуп атат. Ал эми атайын топ бар, түзүлгөн топ. Алар күндүгө чыгып атышат. Мобилдик топтор бар. Мисалы ар бир аймактык кеңеш, муниципалдык аймактык башкармалыкта 7 муниципалдык аймактык башкармалыкта 7 топ түзүлгөн. Ал 7 топ күнү түн иштеп атат. Андан сырткары милиция органдары иштеп атат бул талаптар боюнча. Ал эми коомдук транспорт боюнча ушул мекеме ишкананын өзү жетекчилик иштеп атат. Троллейбусный парк иштеп атат, күнүгө чыгып атат. Ушул АПТ деп коебуз биз, пассажирлер тейлөө ишканасы. Ал дагы өздөрү чыгып атат күнүгө. Айтып адам так кылып масканы укпай атат деп эмне кылайын эми?
Айтып атам мен буларга. Калгандардын айынан калган адамдар. Кана адамдар, каккыла баарыңар маскаңар. Баарыңар маска так. Бар экен маска. Жок, просто сиз салбаган, сиз водительсиз. Yok boldu. Эне азыр мен просто Угушабы, тоготушабы ошол нерсени? Эми биз айта атканбыз, айта албай неме кылып айтканда, эми элдер тоготпойт да биз айтсак. Негизи айтасыздарбы? Бирок айтып атабыз. Жазып койгонбуз ичине дагычы. А бирок Эми мына элдер тагып атат эми болушунчачы. Мүмкүнчүлүгүнө жараша. дезинфекция кылат элеңиздер го ошол нерсени. Дезинфекция кылып атабыз, мынакей дагы эле бар. Хлорлоп. Бул жака коюп алганбыз. эмне бул пассажир көпчүлүк экени айтып атабыз, маска таккыла деп, таккандар тагып атат, такпагандар өздөрүнүн жанында жок болсо каяктан тагат эми көпчүлүк эл экен. А өзүңүздөр дезинфекцияны унутпадыңыздарбы? Маршруттан Арменияда дезинфекция кылып төлөңүздөр го мурда. Ошол нерсени азыр жасайсыздарбы, жасабайсыздарбы? Жасалды. Канчада бир дезинфекция кыласыздар? Дезинфекция кечки мал күндө дезинфекция болот. Эртең менен болот, күндө болот. Эми азыркы учурда санитардык талаптарды аткаруу боюнча жоопкерчилик чектелген коомдордун директорлоруна биз 10 күн сайын, даже 5 күн сайын дагы эскертүүлөрдү берип, ошо берген тапшырмаларды аткарыш боюнча кураторлор тарабынан текшерүүлөр жүрүп атат. Азыркы учурда айдоочуларга Ош шаардык мэриясынын 42-протоколунун негизинде буларга чечим чыгарып атабыз. Бизде чечимдер только жумуштан четтетүү боюнча, жумуштан четтетебиз. Четтетип чыгып атат. Ушул убакка чейин. 1-июндан баштап Ош шаардык жүргүчүлөр ташуу боюнча кичи автобустардын иштешине уруксат берилген. Ошол күндөн бери айтсак азыр 152 айдоочуга акты түзүлдү. 48 айдоочуга 3 күн эскертүү бердик. 13 айдоочуга 10 күн эскертүү бердик. 38 айдоочуга 15 күнгө эскертүү жумуштан четтеттик да. Андан кийин калгандарына эскертүү бердик. 56 айдоочуга эскертүү берилди. Bir айдоочу жумуштан кеткен, талаптар такыр аткарбагандыгы боюнча. Такыр немеден чыккан, Ооба. Жалпы 152 айдоочуга чара көрүлдү да, ушул күнгө чейин. Түшүндүрүштөр жүрүлүп, түшүнүк кат алынды, талаптарды аткарбагандыгын байланыштуу. Анан жалпылап Ош шаарында канча неме бар, ошондо бир айтып кетесиз? Жалпылап 24 жоопкерчилиги чектелген коом бар. Азыркы күндө шаарда 500-550 маршрутка иштеп жатат. Ош шаарынын жүргүчүлөрү тейлеп жатышат азыркы учурда.